19 жаштагы Нарсулуу Акжигит кызы 2-курстун студенти. Ал бүгүн чет өлкөдө иштеп келүү боюнча жарманкеге келип анкета толтурууда. Анын айтымында чет өлкөгө иштеп келүү үчүн ушундай жарманкелер жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Мурда Анталияда Кемер-Текирова Куинс паркта иштеп жүрдүм. 2 жыл иштеп келдим. Договор боюнча 4,5 ай 5 ай иштеп келип аттым. Аябай жакшы, условиясы аябай жакшы. Эми биякта көргөндөр айта берет андай мындай деп, көрүп келсе аябай жакшы. 8 саат иштейсиң, калганы бошсуң, каалаганын кыласың, ойнойсуң, күлөсүң. Аябай жакшы условиялары, комнаталары аябай жакшы да. Ошто аталган жарманке эл аралык үнүнө карата биринчи жолу өтүп жатат. Чет өлкөдө жумуш менен камсыздоо боюнча жарманкеге 15тен ашуун иш берүү компаниялар келишкен. Алар жарманкенин жүрүшүндө эмгек акы жана жашоо шарттары боюнча кенен маалымат беришүүдө. 780 доллар көбүрөөк иштей турган болсо, 900, андан да көбүрөөк саат менен иштей турган болсо, 1000 долларга чейин андан да жок бар. Да сыгарып жеймиз бар. Виза биржа, контракт биржа. Эгер калабай турган болсо, жумуш жакса, карта покупка деп коет. 3 жыл калса. 9 айдан кийин үй бүлөсү күчөсүнөн чакырасыздар. Чет өлкөдөн жана ата мекендик жумуш берүүчүлөр 3000ден ашуун бош жумуш орундарын жарманкеде сунушташты. Мындан сырткары жумуш берүүчүлөр менен жарманкеге келгендер ортосунда түз маектешүүлөр жүрдү. Чоң олуттуу көңүл буруп жакында билесиздер, былтыркы жылы мекендештер форум президент алдында биздин сырттагы мекендештер колдоо боюнча кеңеш түзүлгөн. Кеңештин алкагында чоң жыйын болуп өткөн, биринчи жыйын болуп өткөн. Быйыл ошондой форумдар өтүп жатат. Ошол жылдык жыйынтыгы боюнча биринчи жолу түштүктөн өткөрүп жатабыз. Мындай нерсенин себеби биздин бүгүнкү күндө сыртта жүргөн мигранттардын көпчүлүгү түштүк жергесинен 80%-ын ашыгы. Ошондуктан ойлойм, бул биздин жарандарга өтө пайдалуу жана керектүү нерселер. Мамлекеттик миграция комитетинин төрагасынын айтымында учурда чет жакта мигранттардын саны 1 миллионго жакын болсо, алардын 700 миңден ашууну Россияда, Түркия менен Казакстанда 35 миң, Америкада 30 миң, Европада 20 миңден ашуун, Түштүк Кореяда 6 миңден ашуун мигранттар бар.